Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Садыр Жапаров Германиянын президенти менен жолугуп өтүнүч келтирди. 22-июнда Садыр Жапаров менен өлкөгө расмий сапар менен келген Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайердин сүйлөшүүлөрү болду. Президенттин администрациясынан кабарлашкандай, өлкө лидерлери кыргыз-герман эки жана көп тараптуу кызматташтыктын кеңири чөйрөдөгү маселелерин, ошондой эле бардык тармактардагы өз ара мамилелерди мындан ары өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашкан. Башка темалардын бири Кыргызстан менен Европа бирлигинин өнөктөштүгү тууралуу болду. Садыр Жапаров белгилегендей, учурда Кыргыз тарап Европа бирлиги менен кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюу боюнча 2010 жылдан бери иштеп келет. Кыргызстан документке кол коюуга даяр жана Европа биримдигинен даярдык тууралуу сигналды күтүүдө. Акыркы маалыматтар боюнча документ ушул жылдын аягына чейин даяр болот. Биздин оюбузча процесс бир аз созулуп кетти. Биз бул процессти тездетүүгө Европа биримдигине мүчө мамлекет катары Германиядан жардам сурап, аны андан ары ратификациялоону өтүнөбүз, деди президент Садыр Жапаров. Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты Зайырбек. 12 жылдан бери аманатка кыянат кылбай иштеп келет. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман жеткирерине кепилдик берет. Кыргызстанга бир аптада 2 машина жиберилет. Аманатты өзү алып барып тапшырууну каалагандар үчүн дареги Нижегородская метросу, Перовск шоссеси 9, 7-марат. Телефону +7 926 788 70 70. Жүктөрдүн баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө. Менин атыман кайрылгандарга арзандатуу бар. Президент Кыргызстандын Израилдеги элчисин дайындады. Руслан Казакбаев Анкара шаарындагы резиденциясы менен ишти айкалыштыруу боюнча Кыргызстандын Израилдеги элчиси болуп дайындалды. Маалыматты 22-июнда президенттин администрациясынан билдиришти. Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын Туркиядагы элчиси Руслан Казакбаев учурдагы ишин айкалыштыруу менен Израиль мамлекетиндеги элчи болду. Белгилей кетсек, Казакбаев 2020 жылдын 14 октябрында тышкы иштер министри болуп дайындалып, 2022 жылдын апрелинде кызматтан алынган. Ошол эле жылдын ноябрь айында Кыргызстандын Туркиядагы элчиси болгон. Сокенин шайкалары силер болгонсуңар. Акылбек Түмөнбаев Атазовго катуу жооп берди. Биз мыйзамдарды авторитетке карабастан мыйзамдарды Кудайдан, элден коркуп кабыл алышыбыз керек. Бул тууралуу парламенттин жыйынында Шайлообек Атазов басы белгилеп, кесиптеши Акылбек Түмөнбаевге сөз менен тийишип өткөн. Ал арада Акылбек Түмөнбаев депутатка жооп берип агынан жарылды. Ооба, мен президенттин кудасымын. Сен дагы куда бол. Кыздарың турмушка чыгып, балдарың үйлөнүп кудалуу бол. Ушул жерде Алиарбек Абжалиев деген Соорунбай Жээнбековдун Соке достун кудасы отурганын билесиздер. Ошонун шайкалары болуп алтын чакырылышта силер отургансыңар. Мен мамлекеттин ишине, кызматка бир адамды коем деп чуркаган эмесмин. Мени эл билет, анткени бирөөнүн бир тыйынын жебейм. Тескерисинче мамлекет жана эл үчүн кызмат кылам деп трибунадан ант бергенмин. Шайлообек Атазов, сен антип кудаанан авторитет деп мага тийишпей кой. Силер ошол кудалардын шайкалары болуп, канча деген бизнесмендердин ишин тартып алгансыңар деп ачууланды эл өкүлү Акылбек Түмөнбаев. Соттор боюнча айтып кетейин, мына Нурбек Өмүрбекович азыр айтпады беле. Ошол соттор бийликтин бир бутагы. Бүгүнкү күнү Жаныбек мырза коллегам айткандай, элдерге баягы туура эмес түшүндүрүп атат да. 253 миллион бир айда же бир күндө алып аткан жок булар. Ошол Кыргызстан боюнча соттордун баары бир жылда алган надбавкасы, кошумча акчасын алып атат. Эми урматтуу коллегалар, ошону туура түшүнүп, бүгүнкү күнү мына Исхак Абсаматович айтып кетти. Андан көрөкчө медиктерге, мугалимдерге зарплаталарын көбөйтөлү депчи. Көбөйтөлү, ошого мыйзам киргизип, президентке сунуштап көбөйтүш керек. Медиктерге да, мугалимдерге да. Мына 30 жыл десе, кээ бирөөлөр капа болот. 30 жылдан бери ошол Исхак Абсаматович депутат болгонго чейин мамлекеттик кызматтардын канчасында иштеди, бир сунуш берип, же ошол налоговыйдын жетекчиси болуп турганда бир мугалимге же медикке айлык көтөрдүбү? Жок, көтөргөн жок. Өз кызыкчылыгы менен иштеп келген. Шайлообек Карыбекович, мен сизге айтып коеюн. Мен президенттин кудасымын. Мен 9 жашымда куда болгом. Сен да куда бол. Ошондой балдарың, кыздарың
kızların turmuşka çıkıp, baldarың üylönüp, kudalı ol. Uşu jerde Aliyar Abjaliyev degen Soronbay Жээнбеков Соке достун кудасы отурган, билесиздер. Ошонун шайкалары болуп силер отургансыңар 6-чы созукта. Мен бүгүнкү күнү мамлекеттин бир ишине, бир кызматка бир адамды коем, же бирдеме деп чуркап жүргөнүндө бирөө айтсын маган. Же бирөөнүн мүлкүн тартып алды. Ошол Алияр Абжалиев, же Асылбек Жээнбеков, же Шайлообек Карабеков шайкалары болуп чуркап барган деп бирөө айтсын маган. Бирөө айта албайт. Мен бирөө үчүн кызмат кылган эмесмин. Мен эл билет. Анткени мен бирөөнүн бир тыйынын жебей, наоборот, мамлекет үчүн, ушул эл үчүн кызмат кылам деп ушу жерге убадамды берип, тетиги трибунада ант бергем. Шайлообек Карабекович, сен антип куда авторитет деп маган тийишпей эле кой. Силер ошол кудалардын шайкалары болуп, канча деген бизнесмендердин бизнесин тартып алып, мал мүлкүн тартып алган адамдардысыңар. Силер маган андай эме айтпай эле койгула. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колу буту жылбай, үшүп, ооруй берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктап атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланыңызы начар болгондуктан, жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланыңызы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Жогорку Кеңеш президентке Эдил Байсаловду кызматтан бошотуу сунушун жөнөттү. Жогорку Кеңеш президентке министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловду кызматтан бошотуу сунушун жөнөттү. Чечимди 72 депутат колдоп, 3-өө каршы болгон. Эскерте кетсек, Эдил Байсалов менен депутаттардын ортосундагы пикир келишпестик өкмөт мүчөсүнүн парламенттин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынындагы сөзүнөн кийин башталган. Ал парламенттин чечимдери кеңеш берүүчү мүнөздө гана экенин айтып, депутаттарды сындаган болчу. Парламенттин кечээки жыйынында айрым депутаттар Байсаловго кине коюп, КээСи аны мамлекеттик чыккынчылыкка да айыптады. Натыйжада эл өкүлдөрү Жогорку Кеңеш төрагасынан Байсалов боюнча чара көрүүнү талап кылышкан. Жогорку Кеңеш Адак Мадамаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берди. Жогорку Кеңеш Адак Мадамаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берди. Бул тууралуу эл өкүлү Акбөкөн Таштанбеков билдирген. Депутаттык комиссия чогулуп маселе жабык режиминде каралды. Жыйын бүткөндөн кийин Исхак Масалиев тышта күтүп турган журналисттерге маалымат берген. Анын айтымында Жогорку Кеңеш Мадамаровдун бир-бирине боюнча Тагыраагы кыргыз-тажик чек арасы жөнүндөгү протоколго кол коюшу боюнча жоопкерчиликке тартууга макулдук берген. Парламенттин имаратына буга чейин Мадамаровдун тарапташтары чогулуп саясатчыга тийишпөөнү талап кылышкан. Эсиңиздерге салсак, 2023 жылдын 31 майында башкы прокурор Курманкул Зулушев Жогорку Кеңештин депутаты Адак Мадамаровду кылмыш жообуна тартуу үчүн макулдук сураган. Шаки башкы прокурор Мадамаровду төмөнкүдөгү кылмыштарды жасаган үчүн жоопко тартууну сурап жатканын билдирген. Кылмыш жаза кодексинин 36-278 беренеси массалык башаламандык уюштурууга даярдык көрүү, 36-326 берене бийликтик күч менен басып алууга даярдык көрүү, 338 берененин 3-бөлүгү бийликтен аша чабуу, чек арадагы 275 метрлик асфальт жол боюнча. Wildberries негиздөөчүсү Кыргыз Республикасы товарлары маркетплейсте өзгөчө орунду ээледи. Кыргыз өндүрүшүнүн товарлары Wildberries маркетплейсинде өзгөчө орунду ээлейт. Бул тууралуу аталган электрондук дүкөндүн негиздөөчүсү Татьяна Бакальчук министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен жолугушууда билдирди. Өкмөттүн маалымат кызматы кабарлагандай, жолугушуунун жүрүшүндө тараптар электрондук коммерцияны өнүктүрүүнүн келечегин жана Wildberries базарынын алкагында кызматташуу мүмкүнчүлүгүн талкуулашкан. Буга катар эл аралык сооданы, анын ичинде интеграциялык бирикмелердин алкагында өнүктүрүү үчүн салык жана бажы системаларын шайкеш келтирүү маселелерине өзгөчө көңүл бурулду.